деген боюнча эң китеби көп сатылган bir аял балдары карабай карлар үйүндө өлүптүр. Баланы кантип тарбиялоо керек деп, анын китебин алып жаттап тимеле тункут бала тарбиялаган. Да 8де балага күлүш керек экен деп балага күлүп, 9да кофе берип, кофе берип, 11де ошо китеп боюнча балдарды тарбиялаган, ошонун китеп жазган аялдын өзү балдар апасын карабай коюп, карлар үйүндө өлүп атат. Дейли Карнеги деген билесиңер, расында өлгөн. Кантип адамдарды өзүнө тартыш керек, кантип бактылуу болуш керек, кантип достор табыш керек деген өз эчин таба албай, асында өлүп калып атат мисалы үчүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссаламдан калбаш керек туугандар. Мен таң кала берем, мусулман туура кээде мен өзүм ошол китептерин окуйм. Китептерин окуйм урматтуу бир тууганым. Анткени аларда методика бар да. Методика кандай бар? Мисалы үчүн адамдарга жеткирүүнүн жолун билип алган. Тура эгерде биз пайгамбардын сүннөтүн окусак, ошол жетиштүү жеткирүүгө дагы. Бирок бизде кемчил болгон себептен адамдар эмне үчүн ушуларды окушат? Ушулардын сөзүндө